Бүгүн 25 мартта адегенде Facebook социалдык түйүндө, андан соң айрым маалымат сайттарда обсервацияда жаткан аялдын имаратты кайтарууга алган милиция кызматкеринен орой түрдө шашылык алып келип берүүнү талап кылган видеосу жарыяланды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдайт. Укук коргоо кызматкеринин милдетине обсервацияда убактылуу жаткан жарандарыбызга тамак аш алып келүү кирбейт. Милиция кызматкеринин негизги милдети ал жарандардын коопсуздугун коргоо жана убактылуу изоляцияда кармоо эрежесин камсыздоо болуп саналат. Аманчылык болсо эжеге шашылык жеген күн келет деп айтылат маалыматта. Бишкекте коменданттык саат башталган кечте 100 киши кармалды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Алар райондук милициялардын бөлүмдөрүнө жеткирилди. Чаралар көрүлүп жатат. Коменданттар ордунда. Ишеним телефондору күнү-түнү иштеп жатат. Шаар ичин 70 кайгул автоунаасы кыдырып жүрөт деп айтылат билдирүүдө. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына ошондой эле 3 районго өзгөчө абал режими киргизилди. Бул режим 15 апрелге чейин күчүндө болот. Мурдагыдай күндүз баары каалаган жагына бара албайт. Ары бери жүрүүгө чектөө коюлду. Буга чейин биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов өзгөчө абал киргизилген аймакка жашагандар кечки саат 8ден таңкы 7ге чейин эч кайда чыкпашы керек экенин эскерткен. Анткени бул убакта коменданттык саат жарыяланган. Күндүз дарыканага, азык-түлүк дүкөнүнө жана ооруканага гана чыкса болот. Маалымат бак Спутник KG. Коронавирус илдетинин алдын алуу максатында Кытай Эл Республикасы Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Коңшу мамлекеттин жардамын кече 25 мартта Тууругарт чек-ара көзөмөл өткөрүү пунктунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов кабыл алды. Гуманитардык жардамды Кытай Эл Республикасынын Кызыл Суу Кыргыз автономдук областынын губернаторунун орун басары Ван Шин Ганг мырза тапшырып, кыргыз элинин бул ооруну тезирээк жеңип чыгуусун тилек кылды. Кытай Эл Республикасынын 10 000 дана дарыгер үчүн респиратордук беткап, 100 000 дана бир жолу колдонулуучу беткаптар, ошондой эле 1 000 дана коргонуучу кийимдер келди. Мындан сырткары 10 000 дана беткаптарды Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине тапшырышты. Маалымат бак Элдик медиа. АКШда коронавирустан биринчи жолу 18 жаштан кичүү бейтап каза болду. Баланын өлүмү тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышууда. Акыркы 48 сааттын ичинде коронавирусту жуктургандардын саны кескин көбөйүп, 256 жаңы учур катталган. Акыркы маалыматтар боюнча АКШда 55 231 учур катталды. 801 адам коронавирустан каза болуп, 354 адам айыккан. Ирандан келе жаткан кыргыз жүк ташуучулардын акыркы колоннасы Казакстандын аймагына өттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 25 мартта Казакстан-Россия чек арасындагы Катиевка-Курмангазы көзөмөл өткөрүү бекетинен Казакстандын аймагына акыркы 12 кыргызстандык жүк ташуучу унаа өткөн. Казакстан тарап Ирандан Кыргызстанга келе жаткан кыргызстандык жүк ташуучулар үчүн түзүп берген транзиттик коридору жабылды. Жүк ташуучулар менен байланышкан маселе чечилди деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, кыргыз жүк ташуучу айдоочулар Ирандан Кыргызстанга Азербайжан, Россия жана Казакстан аркылуу келе жатышат. 20 марттан тарта жалпыстан Казакстан аркылуу элик чети кыргызстандык жүк ташуучу унаа өткөн. Бүгүн 26 мартта эртең менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова бүгүнкүгө карата коронавирус боюнча өлкөдөгү абалды айтты. Ал кече 25 мартта дагы 2 жаран коронавирус жуктурганын айткан. Вирус жуктурган 2 адамдын бири 5 адам, экинчиси 6 адам менен байланышта болгону аныкталды, деди ал. Бүгүнкүгө карата бул ооруну жуктургандар катталган жок. Коронавирус боюнча түзүлгөн штабтын билдиргенине ылайык өлкө боюнча коронавирустун жуктурган 44 учуру аныкталган. Алардын ичинен Ош областында 20 учур, Жалал Абад областында 19 учур, Бишкек шаарында 3 учур, Чүй областында 1 учур, Баткен областында 1 учур. Маалымат бак Супер KG. Москванын аэропортунда топтолгон кыргыз жарандары жок. 26 мартка карата Москванын аэропортунда топтолгон кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкекке каттамдар белгисиз мөөнөткө токтогондуктан аэропортто отура берүүнүн кереги жоктугу, коронавирус коркунучуна байланыштуу абайлаш керек экендиги айтылып,
түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондон кийин алар Москвада убактылуу жашап жаткан жерине кайра кайтып кетишти. Саат 12:00 карата Домодедово жана Шереметово аэропортунда топтолгон кыргыз жарандары жок. Транзиттик зонадагы кыргызстандыктарга да өлкөдөгү абал тууралуу маалымат берилди. Аларга тамак аш уюштурулду. Күтүп отургандардын арасында буту оорулуу адам бар экен. Аны Москвадан дарылоо маселеси каралып жатат, деди элчилик. Ошону менен катар элчилик 27 марттан тартып Орусияда авиа каттамдар толугу бойдон токтогонун кошумчалады. Элчиликтин кызматкери аэропортто түшүндүрүү иштерин Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен чогуу жүргүздү. 25 мартка карата жогорудагы 2 аэропортто 92 кыргызстандык Бишкекке каттам күтүп турган. Маалымат булак Азаттык. Бишкекке азык-түлүк ташып кирүүнүн жол жобосу жазылган буйрук чыкты. Бишкекке азык-түлүк, дары-дармек жана кара май ташып кирүүгө тоскоолдук болбойт. Бул тууралуу 26 мартта вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Анын айтымында Бишкектин коменданты бул жөнүндө буйрук чыгарды. Буйрукту товар ташуучу компанияларга кагазга чыгарып алып, блокпосттогу текшерүүчүлөргө башка тийиштүү документтер менен чогуу көрсөтүшү зарыл. 25 марттан 15 апрелге чейин коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад областынын Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Бул аралыкта аталган аймактарда коменданттык саат учурунда көчөдө адам да, автомашиналарда жүрбөшү керек. Күндүз адамдар дүкөнгө, дарыканага жана банкка бара алат. Жумушка баруучулардын уруксаты болушу зарыл. Бишкекте ушул тапта 120 блокпост орнотулду. Шаарга сырттан кирүүгө уруксат жок. Маалымат булак Азаттык. Бишкекке азык-түлүк ташып кирүүнүн жол жобосу жазылган буйрук чыкты. Бишкекке азык-түлүк, дары-дармек жана кара май ташып кирүүгө тоскоолдук болбойт. Бул тууралуу 26 мартта вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Анын айтымында Бишкектин коменданты бул жөнүндө буйрук чыгарды. Буйрукту товар ташуучу компанияларга кагазга чыгарып алып, блокпосттогу текшерүүчүлөргө башка тийиштүү документтер менен чогуу көрсөтүшү зарыл. 25 марттан 15 апрелге чейин коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад областынын Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Бул аралыкта аталган аймактарда коменданттык саат учурунда көчөдө адам да, автомашиналарда жүрбөшү керек. Күндүз адамдар дүкөнгө, дарыканага жана банкка бара алат. Жумушка баруучулардын уруксаты болушу зарыл. Бишкекте ушул тапта 120 блокпост орнотулду. Шаарга сырттан кирүүгө уруксат жок. Маалымат булак Азаттык. Кыргызстанда коронавирус жаңыдан жуккан киши катталган жок. 26 мартта саат 15:00 карата Кыргызстанда коронавирус жуккан жаңы адамдар катталган жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. 18-25 мартта бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 44 киши болгон. Эң кичүүсү 1-ге Тойлек Ымыркай. Улуусу 86-да, бейтаптардын 6-өө реанимацияда жатат. Ош областында бул илдеттен жуккан 20 киши, Жалал Абад областында 19, Бишкек шаарында 3, Чүй областында 1, Баткен областында 1 киши катталды. Коронавирус жуккан болушу ыктымал деген 34 адамдын анализи таза чыкты. Алар үй карантининде болот. 25 марттан 15 апрелге чейин коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат жана Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад областынын Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизилди. Бул аралыкта аталган аймактарда коменданттык саат учурунда көчөдө адам да, автомашиналарда жүрбөшү керек. Күндүз дүкөнгө, дарыканага жана банк бөлүмдөрүнө барса болот. Маалымат булак Азаттык. Билим берүү жана илим министрлигинин катчысы Жапаркул Ташев Ош, Жалал Абад, Баткен областындагы жалпы билим берүү уюмдарында коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында жүргүзүлгөн иш-аракеттерди координациялоону антып жатат. Бүгүн Жапаркул Ташев Баткен областынын Кызыл Кыя шаарындагы билим берүү мекемелеринде жүргүзүлгөн санитардык тазалоо иштери менен танышты. Кызыл Кыядагы шаарындагы Токен коллежде, Баткен университетинин Кызыл Кыя шаарындагы көп тармактуу НЧТО, аймактагы мектеп, бала бакчалар жана номер 7 кесиптик лицейдин обсервация үчүн даярдалган жатаканасындагы шарттар менен танышты. Мындан сырткары Ноокат, Кадамжай райондорундагы билим берүү мекемелеринин абалын көрүп чыкты. Эскерте кетсек, Кыргызстандагы өзгөчө кырдаалга байланыштуу билим берүү жана илим
Нестерлигинин катчысы Жапар Култашев Ош шаарында убактылуу иштеп жатат. Маалымат Булак элдик медиа.